Саламатсыңарбы, кымбаттуу көрөрмандар. Эфирде Алтын шеф бизнес студияга кош келиңиздер деп тамак жасоону баштайбыз. Адаттагыдай эле бизнес студияда жылдыздуу конок, бүгүнкү коногубуз Анжелика көрүп тургандай. Анжелика, кош келипсиз. Биз аябай кубанычтабыз келгениңизге. Саламатсызбы? Мен да абдан кубанычтамын. Биринчи жолу келип атам. Сиздин ашканаңызга. Кудай да көп жолу келесиз. Эгер азыр жакшы тамак жасап, жардам көрсөтсөңүз. Бүгүн биз сизге айтып берейин, биздин көрөрмандар билет, биз ар дайым мындай жөнөкөй, оңой жасала турган, анан пайдалуу, ден соолукка да пайдалуу тамактарды даярдаган аракет кылабыз. Мына бүгүн оромо. Оромо, орусчасы рулет, баклажан жана ошондой эле цукинини жалпак кылып кесип, анын ичине фарш оройбуз. Фарш ороп туруп, духовкада бышырабыз. Фарштын ингредиенттерин көрүп турасыз. Бул жерде тооктун төшү, сарымсак, жаңгак, козу карын жана тиги калемпирди узун-узун кылып, чий кылып кесебиз. Анан кийин укропту да аралаштырабыз. Анын баарысы аягында. Азыр бир четинен баштай берели. Сиз кайсыны майдалган жакшы көрөсүз? Кайсыңыз көбүрөөк жагат? Эмнеден баштайлы? Мен козу карынды өзүм абдан жакшы көрөм. Тураганды дагы, кууруганды дагы, жегенди дагы. Анда баштаңыз. Калемпир көп кошулган тамактарга козу карынды кошконун секретин айтып берейинби, эмне үчүн кошот экен? Жана тил калемпир күйзө бербесин деп. Өзүнчө бир муздак нерсе болот экен да. Эми сиздин жумушуңуз, өнөрүңүз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кайсы жаштан баштап сиз өзүңүздү ырчы болом дедиңиз? Мен кичинекей кезимде, бала кезимде эле ырдаганды абдан жакшы көрчүмүн. Өзгөчө мен эсимде үйгө коноктор келсе баардыгын тизип отургузуп эле кыйнай берчимин да. Кыңкылдап, бул кайсы ыр тапкыла деп эле. Анткени ошол учурда Вальс Пельштин «Угадай мелодию» деген көрсөтүүсү аябай популярдуу болчу. Вальс Пельштики. Анан мен да ошол Вальс Пельштик болуп, телевизордун ичине кирип алып, ошондой алып баруучу болгум келчү да. Анан ошол эле учурда катышуучу болгум келчү, ошол көрсөтүүнүн катышуучусу болгум келчү. Анан үйдө ошол апам көбүнчө айтып калат, кичинекей балдар плойкалар менен ырдаса, сен кадимки эле самынга, самынга мындай вилканы менен сайып алып туруп, ошону микрофон кылып ырдачу экен да. Көбүрөөк кошушот окшойт. 4 бурчтук микрофон, аябай гламурный микрофон болуш керек деп ойлойм. Анан менин кыялым ошол телевизордун ичине кириш керек болчу да. Ошо телевизор, 4 бурчтук телевизордун ичине кантип кирем? Ошол ичинде кирсем, анан элдин баары мени көрсө деп аябай кыялданчумун. Эгер ал кезде сизге Вальс Пельш ушундай чоң жылдыз көрүнсө, азыр көп өсүп келаткан кыздарга сиз түрткү берип атасыз да. Мен да Анжеликада ырдасам деп. Мен балдарым да айтып калат кээде. Анжелика эжени жакшы тааныйсыз го, кичинекей балдар үйрөтөт экен. Мен да ошол жака барайынчы деп кээде айтып калат да. Сен сабаң жакшы оку, сабаң жакшы окусаң, анан кийин анда сүйлөшөбүз. Мен алгачкы жолу сахнага чыкканым эсимде. Ал спорт ордосунун чоң сахнасы болчу. Анан кийин анда деген мындай радио микрофондор жок да, баардыгы узун шнурлары бар микрофон. Анан аябай оор болчу, өзүм кичинекеймин. Анан кийин ошол апам ойлоп тур, азыр сахнага чыккыча эле азыр бутуна тиги шнуру оролуп барып эле кулап түшпөсө болду кызым депчи. Жүрөгүн кармап ырдап бүткөнчө аябай сезим өзгөчө болуптур. Мен Марат Албаевдин «Калоо» деген ырын ырдагам, абдан мага ушул ыры жагат. Ырдайсызбы азыр, э? Ырдап берем, ооба. Анан сахнага чыкканда мен ушунчалык көп элди көрөм деп ойлогом да. Анан сахнага чыкканда эле ушундай жарыктар көзүмө бергенде, жалгыз эле бир жерде ырдап аткандай болдум да. Жап-жалгыз. Жап-жалгыз. Буга чейин анчалык көп светтердин курчоосунда ырдабасам керек. Мына ошол светтер дагы мени мындай толкундоо сезимдеримди кичине алып койду да. Алаксытып. Бирок чыгаар астында мына бүгүнкү күнгө чейин сахнада, чоң сахнада ырдап жүргөнүбүзгө 21 жыл болуптур. 21 жыл аралыгында ар бир сахнага чыгармасында мен толкунданам. Бул эмнени билдирет? Толкунданам, анткени менде чоң жоопкерчилик турат. Ар бир сахнага чыккандын астында мен жакшы өтсө экен ошол менин сахнада өткөрүп жаткан убактым деп жоопкерчилик болуш керек менин оюмча. Ар бири биздин сахнага чыкканыбыз бул биринчи жолу чыккандай эле болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм. Анткени адамбыз да. Ооба да. Ар бир адамды бузган бир сөз бар да, боло берет деген. Демек сизде ал сөз жок экен. Мен тоокту даярдап койдум. Эми мен кууруп баштай берейин. Тоокту кууруганда жөн эле каалаган майда биз көбүнчө семчки май колдонобуз го. Семчки май менен 5 мүнөттөй кууруйбуз. Анан кийин эт бышканга чейин эмес, жумшак болуп, жакшы болуп баштаганда эле токтотуп
козу карын кошобуз. Ушул эки эле курула турган момент бар. Аны бүткөнүңүздөн кийин калемпирде зубочисткалар дейли кылып. Мен көбүнчө үйдө тамак жазып жасайсыңар? атканда күндө ар кандай тамактар болот да. Эч качан бир мисалы үчүн лагман өзүнүн рецепти менен даярдалбайт. Лагман жасайсыңарбы, э? Ооба, лагман жасаганды аябай жакшы көрөм өзүм. Жегенди да жакшы көрөм. Анан ар дайым бир жасаганым экинчисине окшошпойт да. Негедир анткени Лагман жегенде мындай улам бир нерсе камырлар чачырап бар жакка. Ооба. Аябай сонун. Анан кадимки эле үйдө ошол оромону камырдан жасалган оромо жасаганды аябай жакшы көрөм. Оромону үйдө эмне дейсиздер? Биздин үйдө жалкоо манты дейбиз аны. Жалкоо манты эмес, ал оор эле манты. Анткени мен ошол начинкасын аябай өзүм мындай көңүл бурам, жакшы көңүл бурам да. Ар жасаган сайын бирөөсүнө ашкабагы көбүрөөк болот, бирөөсүндө биз ошол черносливке чейин кошуп жасаган учурлар бар. Жаңгак кошуп, тооктун этин кошуп жасаган да учурлар болот. Айтор ар түрдүү кылып ал камырды биз колдоно беребиз үйдө. Тооктун этин жасап. Эң жакканы мага ошол картошка, капуста көбүрөөк болсо аябай даамы жакшы болот, сочный болот экен. Ширин. Койдун майынчы. Койдун майын мен 2 карышканына кошом, 2 оромого. А экөөсүн болсо мен суюк май менен эле жазайм, же маргарин менен. Балдар жаман көрөт, э? Койдун майын кошконду. Кыздарым ооба койдун майын жытын такыр көтөрө алышпайт. Мурдуна жыттанганда эле тамак жегилери келбей калат. Билбейм эмнеге, бирок мага аябай жагат. Койдун майын жыттаганда тим эле айылды эстеп, анан өзгөчө жанагы майдан калган сызыктар болот го. Жок, каникул сайын барабыз да. Кайсы айга барат эле? Таласта тайжемдердин колунда көп жүргөм. Ошол мектеп курагына чейин койдун майын сызгырганда сызыктар болот го, кичинекей. Ошолорду кошкондо абдан даамдуу болот. Ысыгында, э? Нан менен. Ооба. Керемет. Анан үйдө болсо ошол көбүнчө ар бир тамакка этти майдараак тураганга аракет жасайм. Эт жейлиш керек деп. Кыздар кичинекей болгондуктан. Кыздар этти жакшы көрөбү? Абдан жакшы көрүшөт. Эт менен камырды берип койсоң эле ошону эле жеп жашай беришет да. Эт менен камыр болсо бизге болду. Азыр көп үй бүлөдө байкайм да балдар, досторумдун балдары эт жешпейт такыр. Биздикилер аябай эт жейт. Өзгөчө сүрсүтүлгөн этти жакшы көрүшөт. Туздалган, ышталган, сүрсүтүлгөн эттер атайын берип жүрүшөт бизге айылдан. Жазап. Өтө жакшы да. Мынча пластинканы жасап койдум. Жетет. Эми туздай бериңиз. Тамак жасаганда апам бала кезимен бери эле аралаштырып үйрөтүп келе жатат. Канча жаштан баштап? Эми манты түйгөн бул төрөлгөндөн баштап эле болуш керек. Баарыбызды отургузуп төгүлө деп коет, ар кимиз ар кандай манты түйүп баштайбыз. Бирок өзгөчө тамакты жасоо апам ошол менин 4-классымда үйрөтүп, ошол менин 5-класста окуп жүргөндөгү эң биринчи жасаган тамагым бул голубцы болгон. Голубцы? Ооба, капустага оролгон. Барды жумурткадан баштаса сиз оңой жол тандаган эмес экенсиз да. Жумуртка негизи курганда аябай жаман көрчүмүн. Анан коркчумун. Чачырагандабы? Анткени май чачырап эле колдорум баары күйүп жүрчү да ар дайым эле. Көп жумуртка курганды жактыра бербейм. Мен дароо эле омлет жасап салам. Сүттөн кошулуп элек, баардык нерсени кошуп, көзгө көрүнгөн нерсенин баарын омлетке кошуп салабыз үйдө. Жакында гезиттерде башка эмелерде аябай көп сөз болду. Айчүрөк эже менен элдештиңерби? Мен ал айым менен урушканда эмесмин, элдешкендей сый мамиледебиз. Кээде угуп калат элек да. Анжелика устат менен урушуп кетиптир. Анан кийин катуу сөздөр айтылып кетиптир. Конфликтке жок адаммын. Урушканда абдан жаман көрөм. Урушкандан пайда жок деп айтам. Эч пайда жок андан. Ооба, болгону бардык нерсени туура түшүнүп, алдыга карай кадамдарды оңдоп, жолдорду түздөп жашай бериш керек экенин билем. Анан үй бүлөдө да өзгөрүүлөр болуп кетти деп уктум. Ал чынбы же калппы? Өзгөрүүлөр болуп атат. Азыр телегөрүүчүлөр сурап атат да. Алтын нормальный суроо бербейсиңби? Айтчы. Анжеликанын кандай Анжелика жагабыз деп эмне кылып унтулсак болот? Эмне кылсак Анжелика жагабыз? Эмне кылыш керек деп сурап аткандыр мүмкүн. Сиз айтып койбойсузбу? Мен мисалы мындай гүл жакшы көрөм. Мисалы, анан кийин
мындай машинаны жакшы көрөм деп. Мага негизи эле бүткүл адамзат Сизге жагат. жагыш үчүн мырза кайсы сапаттарга ээ болуш керек? Бою узун. Мен канча эмгектенсем, бою, жүзү мага эч кандай Чачы, тармал, тас. Жок, кандай мери тас болсун, кандай болсун. Акча аз болсо да. Анын жашоого болгон көз карашы жана баягы туура болуш керек деп ойлойм. Кандай дегенде? Туура дегенде кандай? Бир толкунда. Мен канчалык аракет кылып иштесем, ал менден ашып түшүш керек. Ооба, мен канчалык өжөр болсом, ал андан дагы кыйын болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ким кыйын, иштеген адам кыйын. Күндө ар кайсы идеяларды ойлоп таап, адамдар менен ошол мамиле куруп, тил табып, алдыга карай чоң максаттарды коюп, ошолорду көздөй умтулган адам. Модада деп айтмакмын да. Кошулам сиз айткан сөзгө. Бул жашылчаны кайка койсом болот? Ал туруп турсун, анан кийин аны кошобуз. Тоок ниети бышайын деп калды. Азыр козу карын бир ирет курулуп, жумшаргандан кийин эле анан улантабыз. Азыр силерде мына тажрыйбаңарда кандай бир өзгөчө тамак жасап көрдүңөр беле үйдө? Барды таң калтырам деп мисалы ушул максат. Бүгүнкү күндө биздин үйдө таң калтырчу бул менин уул кызым болуп калды, 11 жашка чыгып. 11ге чыкты, э? Ооба. Күндө ар кандай салаттары менен, тамактары менен бизди таң калтырат. Мен көп учурда мынакей сиз жазып аткан оромолор менен таң калтырганга аракет жасайм. Бүгүн эле мисалы үчүн эртең менен кадимки эле куймак, блинчиктер бар бизде. Ошол куймактардын начинкаларын ар кандай кылып, өзүнчө бир оюн кылып тамактанабыз. Эртең мененки тамакты бирөөнүн ичинде быштак болсо, бирөөсүнүн ичинде ачуураак, туздуу, мисалы үчүн бадыран салып коебуз, ооба, сюрприз менен. Кимге кандай туш келип калды деп азыр аябай интернетте да мода болуп атпайбы? Ооба. Ушундай оюн сымал кылып өзгөчө тамактарды. Түш бара жасаганда тыйын салып койчу элек бирөөсү. Ошо. Тишине кимге келет деп. Ооба. Кимге келсе ошол бай болот деп. Ошол эле учурда бардык эми даамдуу нерселерди чет мамлекетте жүргөндө жеп көргүм келет. Чет мамлекетке барганда эмне жеп көрдүңөр? Мына эң өзгөчө бир. Чет мамлекетке чыкканда өзгөчө мынакей океандын жанындагы өлкөлөргө барганда мен краб жегенди абдан жакшы көрөм. Краб? Ооба, соуска бышкан краб. Даамы бир башкача, Балык десең балык эмес. Даамдуу бирок. Туздуу десең туздуу эмес. Анын болгондо дагы шекер кошуп койгондо бир көкөдө. Чагып жеген өзгөчө да. Чагып жеген. Кулчулар менен отуруп алып тарсылдатасың го. Өзүнчө эле бир кой сойгондой да. Көрүнүш жакпай калган бул ошол Кытайда жүргөндө бакаларды алып келгенде аябай көзүмө жаман көрүнгөн да. Жеп көрдүңөр? Жок, жеген эмесмин. Аны жегенге болбойт деп коет го, негизи мусулмандарды билбейм. Мындай кылабыз. Бирок көзгө жаман көрүнгөн аябай. Бир көрсөтүп коеюн. Бычактын бул жагы менен жалпы айтабыз. Ооба. Анан кийин өтө майдалабай эле чоң-чоң кылып туурап койсок болот. Себеби дегенде азыр блендерден өткөрөбүз мунун баарысын. Мен ошентип баскандан корком да. Анткени деген чесногум ар дайым учуп кетип. Эки жакка учуп кетип, анан кайра аны жууп, анан мен мындай эле акырын эле. Ошон үчүн биз бир аз койгонду жакшы даярдап көрөм. койгонбуз. Өзгөчө мен үйдө тамак жасаганды абдан жакшы көрөм. Убакыт табасыңарбы ошого, Убакыт ар дайым бар тамактанганга, үйдөн тамактанганга аракет жасайбыз, себеп дегенде билбейм, азыр кафеге барганда эмне тамак заказ береримди да билбейсиң да. Бизге азыр блендер керек. Сиз жаныңызда турган блендер берип коебуз. Блендер бул деген биздин аябай сүйүктүү ашканадагы нерсебиз. Бул блендер менен жемиштерди, бардык нерселерди аралаштырып эле чайнабастан жута берсек болот. Жаңгак. Чеснок аябай жакшы, пайдалуу нерсе, бирок көбүрөөк кошуп берсең, кээ бир адамдардын ашказаны зарына кылып ийет экен. Андыктан бир аз акырындык менен колдонобуз. Чеснокты көбүнчө ошол тамак бышкандан кийин мен салып, мына капагын жаап коем 5 мүнөткө. Ошондо даамы өзгөчө чыгат. Чеснокту куурбаш керек деп айтышат. Анткени ошол керектүү бардык витаминдери чыгып кетет. Даамы чыгып кетет деп. Чыгып кетет, анан чеснок кошкондун пайдасы деле жок болуп калат да. Ооба, анан мен ушул жемиш жашылчаларды дагы, могу калемпирди өзгөчө колдоном тамак жасаганда. Мен буларды майда туурап деле кошпойм тамакка. Себеп дегенде кыздарым жаман көрөт. Чөп чаардын жүргөнүн тамактын арасында калемпирдин дагы. Мен болгону буларды чоң-чоң кылып кесип туруп, салып туруп, демдеп коем. Анан тамак бышкандан кийин кайра алып ыргытып салам. Даамынын бардыгы чыгып калат. Бүтүн бойдон, кайра терип алган. Даамы, жыты бардыгы чыгат. Бирок
жейин десең жок. Эң сон. Баягыда дагы бир ушундай көрсөтүүгө катышкан болчумун. Ал түштүк жергесинде бир көрсөтүү болчу, тамактарды жасаган. Анан кийин Алар бизден үйрөнүп атпайбы тамак жасаганды? Ооба, жарым сааттын ичинде канча тамак жасаган деп, анан мен жар көп жасадым, камыр жайып. Анан ошондо дагы көрүүчүлөр айтып атпайбы? Силер колуңарга деген дейт, мындай колгап кийип алып, анан камыр жайып айтпайлаңар дейт да. Кызык го? Мен билгенден көп эле ашканаларда поварлар эч кандай колгап кийбей эле тамак жасашат. Азыр Тамак жасаардын алдында колду жууп туруп, анан кийин колду жууп жасап атабыз. Көрүүчүлөр дагы ар кандай сын пикир айтышы мүмкүн да. Негизи туурабы ошол колгап жок тамак жасаган? Мен оюмча колгап жок жасаган өтө дамдуу болот го тамак ошондо. Мисалы биз сатканы жасап аткан жокпуз туурабы? Өзүбүз жеген. Апаларыбыздын бири ошол колгап кийип тамак жасаганын эч качан көргөн эмесмин. Апаларыбыз баардыгы ошол алтын колдоруп кийген тамак аябай дамдуу болот. Ооба да. Кимди сурабасаң эле диета, мен муну жебейм, саат 6-дан кийин жебейм же дагы башкача жебейм, муну жейм, муну жебейм. Азыр силерде да бир кандай секреттер барбы? Фигураны сакташ. Мен ойлойм, ден соолук билбейм, бизге чектөө койбой турганда жеш керек баардыгын эле деп ойлойм, бирок ченеми менен. Баардык нерседен ооба мен өзүмдү чектебейм. Бирок эгерде тилекке каршы ден соолугубузга чындыгында зыян болуп ошол нерсени жегенге мүмкүн болбосо, анда айла жок. Ошол жебеш керек деп бизге докторлор койгон нерсени жегин келет да, аябай жегин келет. Ооба. Чектөө жокто, баардыгын жей беришибиз керек, болгону аз-аздан. Ошондо сиз эмне жейсиз, эмне жебейсиз? Мен баардын жейм, беш бармак жейм, камыр жейм, андан кийин таттуусун дагы жейм. Бирок 1-2 кашыктан да. 1-2 кашыктан. Ооба. Көңүлүмдү тойгузам. Анан кийин көбүнчө ошол аң сезимди тойгузуш керек да. Көз тоюш керек. Көз тоюш керек эң биринчиден. Анан столду болсо жайыш керек, көрүп, мындай ички дүйнөң тоюш керек ал нерсеге. Кадачы үйдө баардыгы бар, Кудайга шүгүр, тамак жакшы. Столдо береке турат депчи. Мына баклажанды алдын ала туздап койгон болчубуз. Бул ашыкча суусу чыгып кетиш керек да. Себеби андай кылбасак, мындай түргөнгө ыңгайсыз болуп калат. Эми бул жагын көрсөтөйүн. Анжелика. Муну аласыз. Бычак кереги жок болот азыр. Үстүнө эле. Бир цукини. Эми мындан 2-3тү. Биз кошпой калдык жашылчаны. Аз кошобуз. 2-3тү. Анан мен бул жактан фарш кошуп берем. Тамак жасап атканда эле жаныма кыздарым келип калат дагы, эгерде мисалы үчүн бул бадыраң болсо, бирөөсүн суруп келет эки жака. Ооба. Анан кийин келип начинкамды 1-2 кашыктан жей калышат. Балдар келип туруп, суруп кетет. Столго жашынакай болуп турганга чейин эле курсактары тоюп калат да. Бизде үй бүлөдө 4 уулубуз да. Мам, тузун көрүп берейинби? Келсеңиз, эти быштуу экен, көрүп берейин. Силер дамдап атуу эле тамакка эт калбай калып атат деп урушуп калчу эле кээде. Мен ошол начинка салганды да аябай жакшы көрөм деп билейинби. Сиз саласызбы, мен ороюмбу? Кайсыны көбүрөөк жактырасыз? Азыр мен ороюм, анан кийин мен салып берем, сиз оройсуз, э? Мако. Мынакей мынтип салдык. Чогуу эле орой беребиз да, э? Ооба. Чогуу эле орой беребиз. Анан кийин ачылып кетпесин үчүн тиш чукур менен сайып коебуз. Сиздики сонун болуп атат, мага жагып атат. Кандай тамак жегенде көбүнчө ошол идиш аякка маани берем. Эгерде идиш таптаза, апапак, кооз болсо, андагы тамакты дагы жегин келет. Анан жөн эле салып койбостон, аны дагы кооздоп, мисалы үчүн ар кандай жемиштерди колдонуп, көркөмдөп, биз чыгармачылык адамбыз да аябай. Анан кийин коюп, мындай жашылчаларды, анан кийин өзгөчө мындай калемпирлерди шакекче түрүндө туурап, аны да кооздоп, өзгөчө жегенди жакшы көрөбүз. Ар бир нерсени мен ойлойм, сүйүү кошуп, бир ушунчалык меримиңди кошсоң, ал көрүнөт болуш керек конокко деп. Эгер коноктосоң, анан кийин тез түрдө, тез шарташурт, тез тамактанып алыш керек дегендейчи. Мисалы, убакыт жок. Көркөмдөгөнгө убакыт жок дегенде. Кандай тамак жасайсыңар үйдө? Үйдө бир эле учурда биздин мындай тамак жасоочу мешибиздин үстүндө 3 тамак пышат.
бир эле учурда. Бир эле учурда. Ооба, суюк тамак сөзсүз түрдө болуш керек. Ал кичинекей аз шорпосу менен. Анан кийин сөзсүз түрдө экинчи тамак, анан кийин астыңкы духовкада десерт болот. Кичинекей запеканка, кичинекей маффин, кекс, же болбосо жемиштерден жасалган бир джем, мороженое менен. Силердин үйдө курдак жасалбайбы? Курдак жасалат. Курдак бул экинчи тамакка кирет да. Экинчи тамак, Курдактын бир жакшы сапаты жагат да мага бир жасап койсоң бир жума бою бузулбай тура берет холодильникте. Тоң майга Ооба. коюп койсоң. Биз алыска чыкканда, мисалы чет мамлекетке чыкканда, апам ошентип банкаларга койдун майы менен этти, жаш малдын этин аябай жакшылап кууруп туруп, туздап туруп салып коет да. Анан тоң май эчтеке кылбайт экен да аны. Эч нерсе болбойт. Эч нерсе буздурбайт экен. Анан ошондо кайрадан жылытып алып, анан кааласа жакынкы дүкөндөн, ошол чет мамлекетке барганда биздин этибиз баары даамдуу го. Ооба. Жакынкы дүкөндөн апам ошол неме алат, күрүчтү алып, анан плов жасап коет ошол эле этке. Эң сонун. Чет өлкөдө жасаган досторго эмне ала барайын десең ар дайым эт ала кел дешет. Эт, чучук. Анан кийин ал чучукту алып барсаң бир-эки жолу таможнядан өтпөй калды. Анан экинчи алып барбай турган болуп калдык. Силер эмне ала барасыңар досторго? Көбүнчө биз ошол сураган нерселерин алып барабыз. Өзгөн күрүчүн көп сурашат, жок күрүч деп сагындык, ошондон плов жасагыбыз келет деп. Бирок көп учурда мен ошол бир аябай жакшы нерсе айтып берейинчи, эстеп кеттим. Миргүл Эсеналиеваны билесиз да, Миргүл Эсеналиев биздин менеджер, продюсерибиз болот, менин курбумда болот ошол эле учурда. Анан кийин экөөбүз азыр айтам кайсыл жакка. Айтор алыскы бир чет мамлекетке көз учуп атабыз. Бразилия. Пересадка менен болгондо дагы Турция аркылуу Америкага учуп атат белек. Америка. Анан кийин бизге айтып калышты, биздин бозон ала келгилечи, кымыз ала келгилечи депчи. Анан экөөбүз болсо duty free'дан биздин баягы бозолордун баарына алып алганбыз. Көп кылып. Аябай, жок, менин эми колуман батышынча 2-3 бөтөлкө. Анда 2-3 бөтөлкө. Аябай бир көтөрүп келдик. Бир Турцияга чейин көтөрүп келдик колубузга. Андай чоң өлчөмдөгүндө көтөрсө болбойт экен да. Анан кийин өткөрдүк аны дагы. Анан келип калдык. Келип эле анан кийин чемодандарды ала турган мезгилинен келгенде эле бир учурда ошол пакет үстүнүн түйү айрылып, жерге ушундайынан бозо түшүп, бозонун крышкасы атып. Аэропорттогу элдердин шыңдарына тагып. Бомба десе керек алар. Экөөбүз же күлөрүбүздү билбейбиз, же ыйларыбызды билбейбиз. Ушунча көтөрүп келип. Баарысы да өлүп кеттиби? Баардыгы төгүлүп калбадыбы? Анан бирөөсү болсо атып кетти. Аябай чоң болуп атып кетти. Ошончо аракет келгенден кийин анан кийин чыга бериштен чарпай койбоду. Сусундардын баарын мусорко таштабадыкпы? Ошондой аябай биздин чет жактагы досторубуздун каалоосун аткаралы дегенде да ошондой учурлар болуп калат. Бирок көбүнчө биз ошол өзүбүздүн Баткенде кургатылган өрүктөрдү көп алып кетебиз. Анткени аябай пайдалуу, таамдуу кургатылган өрүктөр. Фисташкаларыбыз биздики аябай даамдуу го. Ошолорду мистелерди алып кетебиз. Талам. Азыр эми мунун баарысын духовкага коебуз да. Духовкага коердун алдында биз жандырып койдук. 180 градус койдук. Адашып кетпеңиздер. Эми тизели. Атайын кагазды коебуз. Жабыш калбасын үчүн, себеби дегенде бир духовкага койгондон кийин 5-10 мүнөттөн кийин кайра аңтарып чыгышыбыз керек, эки жактан быш керек да. Бул кагазга болсо жармашпайт, анан майлабай деле койсок болот. Анан дагы бул биздин эң негизги темирибиз быша турган таза бойдон калат. Таза бойдон калат. Кийин жуубаса болобу, э? Кырбайбыз. Кырбайбыз, э? Аябай сонун. Мынакей. Бул кагазды мен аябай жакшы көрөм. Баардык нерсеге колдоно берем. Дагы кайсы жерде колдонсо болот? Дагы бир жетпей калыптыр эми могу жерге. Жок дегенде 2-3 батмак экен. Бол, мейли, болот. Же, койрой. Кылып койбойм, Мейли. Бул баклажан ыйлап атпайбы, жалгыз калып калып, ооба, мен колдонбой койдуңар деп. Баап эле 5 мүнөттө азыр мынтип туруп эле.
Бул жакта бизге көрсөтүлөт Ысыктырбы? 180 градуска койдук. Ысыктыгын азыр Жарайт. циркуляция болсо биздин духовканын ичинде айланып жатат. Кээ бир духовкалардын бири асты эле, үстү эле болуп иштейт. Асты үстү да иштейт. Бул Анын ичинде дагы Тамагы менен вентилятор бар, ысыттуу. конвектор деп коет. Конвектор, Бар ооба. жок тарабынан температура бир болот. Ошондо жакшы Ооба. бышат да. Бир ырдап бериңиз деп сурансак болобу? сага баратам дегендер бар, бирок билбейм каяка кимге баратам. Кимге арнап ырдадыңыз аны? Билбейм. Бул даяр ыр болуп анан обону абдан мага жаккандыктан мына ушул ырды Эркин Мейрканов О, бакебиздин болдор, калемине аябай таандык. окуп жазат. Лирика ырларын Өтө абдан окуп, жакшы жазат. Анан жакында эле клип тарттык, социалдык клип болду. Себеп дегенде ал жакта көп учурда мынакей мүмкүнчүлүгү чектеген, укпаган биздин бир туугандарыбыз клипти карап эмне жөнүндө ырдап атканын түшүнбөй калышат. Мен ошол ырдап дагы ошол эле учурда кол менен ырдын сөзүн түшүндүрүп, ооба, клип тартканбыз. Ошол ырды ырдап берейин. Жалгыз гана мага жараткан жаның сага баратам. Өзүң менен кечтер кирет, өзүң менен таңдар аткан. Ушундай. Таңдар бул адат экен, бул болсо кечтер кирет экен, бул болсо күн экен. Бир эле учурда ооба мурун клип тартып атканда биз мимикабыз менен анан кийин билип атып чарчачык да. Бул клипти тартып атканда ушул колдун көргөзмөсү менен колум уюп калды да аягында клип. Өсөк, моундай бицепстер. Жок, аябай чындыгында кыйын экен кол менен Кыйын. сүйлөшкөн дагы. Анан кийин ошол эле учурда колду дагы башкарып, ырдап, мимика менен тартылган клип мен үчүн Өтө оригиналдуу болуптур. эстелик эсимде дагы көпкө калат болуш керек деп ойлойм. Вакыт өттү. Бышып калды болушу керек. Ооба, Алып чыга элейинби? Сиз алып чыга бериңиз, мен тарелканы болсо дайындай берейин. Башында Макул. айтып кеткендей эле мен кооздогонду аябай жакшы көрөм. Тамак салына турган идишти. Жаңгактар менен. Ого, Керемет. жикти укмуш буркуруп атат. Элестетсеңиз, мынакей тооктун эти, болгондо дагы калемпир, чеснок, укроп. Бул аябай мынакей ар бир тамактын даамын аябай сонун чыгара турган нерселер. Азыр азыр ушул жерде турганда, ысык кезинде биз каймак менен үстүнө сүртүп койсок аябай сонун болуп калат. Май керек. Май. Каймак менен Каймак менен. сүртөбүз, үстүнө. Ооба. Ишке бычак берип койсоңуз. Ошондой эле бизде мынакей Май катып калыптыр. бальзам бар экен. Мындай кесип отурасыздар, мына майды чоңуна алып эле сыйпап чыксам эмне болот эле? Сиз ырымдаганды жакшы көрөт экенсиз да. Мындай чоң эле коюп койсом өзү эрип, мындай сиңип Ырымдап. кетеби деп атпаймынбы? Ооба. Даяр. Тизе берели? Биз смола деп алып эле. Сиз тизиңиз. Мындай тизелик. Көп учурда айтып калышат го. Ай, ушул азыр ашканадагылар деген тиги Килеген тарелка кичинекей. килеген тарелкага кичинекей тамагын коюп коюшат, анан кийин эмнесине акча төлөйм депчи. Мындай кылып баргандай түрдүү кылып сизге жегенге тарелкага салып берейин, анан өзүмө салайын, баарын бир тарелкага салып эле койбойлу. Ошо бир тарелкадан экөөбүз бөлүшөлү да. Бирге жасап атакпы? Мен мындай гүлдөргө отургузуп аткан болчумун, кооз кылыпчы. Мейли, I'm боло sorry. берсин. Болот. Кана, проба. Жок, муну деген мындай көрсөтүүнүн аягында жасап өттүк деп мынтип көрсөтөт го. Кооз нерсесин бул ошондой болсун деп. Биздин визиттик картабыз болсун. Муну болсо кадимки поварлар эле жасаган тамагын жеп көргөндөй тарелка болду. Эң сонун. Жакшы. Бирөөнү сүйүп калса керек. Туз көп болуп калыптырбы? Жок, тузун бир аз эле коштум эле, мага туз аз көрүнүп атат мисалы. Мен тузду тамак жакшы көрөм. Туз менден кетти, себеп дегенде бул цукинини аябай туздап салгам. Эки жак бетине тузду салып бериптирмин, сүйлөп бериптирмин. Сөзгө аласыз, бирок жакшы болуптур. Жакшы.
үйгө барып бүгүн кыздарыңызды таңгалдыр. Ох, мына могу жерде туз келди мага. Бирөө-бирөөнү сүйүп калыптыр. Точно. Жакшы. Эми үйдө жасаганда цукининин тузун азыраак кыласыз. Мен жакшы дагы тоокко көп кошпоп турмун, өзүм көнгөндөй кылыпчы. Эң сонун. Эжека. Бизде Бирок тузун өтүп кеткенине негизи караганда ошол жетпей калганы жакшы дейт го. өтүп кеткенден көрө, Бардыңыздарга айтып кетелик, цукинини туздап жатканда мендей болуп алаксып кетпеңиздер. азыраак туздаганыңар жакшы болот. Эми себеби баклажанды да туздаганбыз да, бирок баклажанды туздап туруп биз жууганбыз. А цукини жуубастан туруп Жуубай калдык. Мейли, үйдө жасаганда биздин кетирген катаны кетирбестен жакшыраак жасайсыздар. Эми сизге эркин микрофон, Анжелика. Биздин көрөрмандарга айтчу. Ооба. Тилеңиз болсо. Ар бир үйдө даамдуу тамактын жыты чыгып турсун демекчимин. Ар бир үйүбүздүн мынакей казанында от жагылып, нан бышып, ысык нандын жыты кандай сонун. Кандай сонун. Андыктан баардыгыңыздарга үй бүлөлүк тынчтык каалмакчымын, токчулук каалмакчымын. Эгерде ток болсок, баардык жумушту баарын жакшы жасайбыз. Албетте. Бала ток болсо, эне ток болсо, эң мыкты ишкер болот, эң мыкты окуучу болот. Андыктан шеф, сизге чоң рахмат. Аябай сонун мынакей тамак менен бөлүшүп, мага да үйрөтүп кеттиңиз. Баарыңыздарды сөзсүз түрдө бүгүндөн калбай кайталап көрүңүздөрдү суранабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге вакыт таап келгениңизге. Биздин теле берүүбүз сизге рахмат. Өзгөчө бүгүн теле берүү болду. Экөөбүз баарлашып атып, ыр менен, күлкү менен аябай сонун тамак жасадык. Чоң рахмат. Дагы келип туруңуз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биздин теле берүүбүз соңуна чыкты. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.